Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, замандаштар, саламатсыздарбы? Строй Инвестти сиздерге бир жыл аралыгында бир нече жолу чагылдырып келем. Ушул Иман агабыз аркылуу жумушка кирип иштеп жаткан бир туугандарыбыз аябай көп. Көрүп жаткан болсоңуздар комментарий жаза кетиңиздер. Учурда агаларыбыздын табилин көрдүм. 120дан 230 миңге чейин айлыктарды алып атыптыр да, 7-8 айдан бери безил кандой ушундай иштеп алайын деген агаларым иштеп жатышыптыр. Бүгүн дагы азыр поварлар жана башка специалисттер керек экен. И жанагылардан керек, водительдер дагы керек. Видеонун башына айтып коеюн, биздин негизги максат элге маалымат чыгаруу. Дальше жумушта иштөө, чалуу ал ар бир адамдын өзүнүн каалоосу. Ошону айтып коеюн. Көп учурда ошо жумуш чыгарсам кимдир бирөө пайда болуп калат го. Жанагы кылып жазгандар эле көп да, туура эмес эле, сен андай кылдың, мындай кылдың депчи. Ошого мен калыс элге маалыматты эле чыгарып коеюн. Калоочулар жазып чалыңыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кысылбы, иштериңиз жакшы? Иштедасызбы? Алхамдулилlah, Кудайга шүкүр. Көп сөздөрдөн улам ушундай сүйлөөгө мажбур болдук. Туура сүйлөсүз. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн кандай жумушчулар керек, кайсы областтарга, зарплаталар кандай болот, документтер кандай болот? Ошолор боюнча кенен сүйлөшөлүк. Так, Иса, в данный момент бизде 3 вакансия ачылды. Биринчи это помощник повара, экинчи фасовка, үчүнчү ошол эле водитель-экспедитор. Повардан башталганда. Повардан баштайлык, шарттарын айтып кетейин. Перекресток магазинде бүтүрө билесиңер. Ошонун производствосу бар. Долгопрудный да, МКАДтан 4-5 километр сыртта. Аябай чоң производство, европейский стандартка кирет, полностью прям евростандарттын полностью евростандартка тең. Жооп берет полностью. Поварлардын жумушу 12 сааттык жумуш. Основной эмнени билиш керек экен повар дегенибизде? Помощник повара ошол эле перекресток магазиндин тест аттын немелери бар, продукталары бар, ошол эле салаттар бар, ошол эле курица, гриль бар, ошол эле пюре, миро дегендер, одним словом, ошону заготовка кылыш керек. Шеф-поварларга жардам берип, ошол эле заготовка. Жумуш оңой, карындаштарыбыз, эжелерибиз иштеп жүрүшөт. Кыйналбай эле бир жакшынакай. Жаштар кандай? Чектелүү? Жаштар 20 жаштан 50 жашка чейин. Обязательно орус тилди билиш керек. Прям средний, выше среднего уровня. Себептен ал жерде ошол эле технологдор, ошол эле бригадирлер, ошол эле управляющийлер орустар да. Вот. Именно знание русского языка выше среднего обязательно болуш керек. Наличие медкнижки, ИНН, СНИЛС и легальная регистрация. Официальный договор беребиз. Трудовой договор эмес, договор оказания услуг деген. Поварлар, ошол эле фасовщиктер мой налоговыйдан барып неме ачышат, самозанятый ачышат. Ошол самозанятый ачкандан кийин ошонун негизинде биз уведомление МВД жөнөтөбүз, что бизде иштеп атат, как договор оказания услуг менен повар либо фасовщик болуп деп. Ошол эле договор менен регистрацияны правильно алышат. Күнүнө жумуш канча, зарплата канча, айына канча болот? Так, зарплата боюнча смена 4000, поварларга фасовка 3500. Помощник повар жанагы айтканыңыз 4000 болот. 4000. Графикти биз түзүп беребиз. Опять же, графикти табилди бир неделе бар вперед. Кааласа безвыходной иштесе болот, кааласа 5-2, 2-2. Дневная, ночная сменасы бар. 12 сааттык жумуш, 1 саат ичинде обед берилет за счет компании, форма берилет и одним словом перекур. Учурда канча мекендешти жумушка киргиздиңиз, канчасы иштеп атат учурда? Азыр в данный момент повар менен фасовканы жана эле баштадык. Азыр Санкт-Петербург шаарында 15 карындаштарыбыз, эжелерибиз иштеп атат. 15. Бир жуманын ичинде 15 адам уже набор болуп атат. Иштеп атат азыр. Да, азыр в данный момент Санкт-Петербургка дагы керек. Порядка бир 20 повар и бир 15 чакты фасовкалар иштеген адамдар. Москвага в данный момент 30 повар, 30 фасовка.
Фасовканын айлыгы кандай? Фасовщиктердин айлыгы 3500 мен аз. 3500. Повар 4000 болсо, фасовка 3500. Жумуш убакыты 12 саат. 11 саат, өзү негизи 1 саат обедке берилет. Жатакана башка нерсесини жанагы Жок, жатакананы биз неме развозка бар, ошо станция МЦДден баштап немеге дейли производствого чейин. Ошо водительдер канча керек, кайсы областтарга керек? Так, в данный момент водительдер Воронеж шаарына, Москва и Ростов шаарына керек. Обязательно опыт вождения болуш керек, 3 жылдан жогору, именно грузовой машинами, 5 тонналыктан жогору. Кайсы категория болуп калат жанагы? С категориясы. С категориясы. болуп калат, да. Канча жылдык опыту барларды алдыңыз? Негизи могу Москвада водитель дегенде жанагы таксиде иштеп жүргөн агаларыбыз көп кайрылып жана эптей албай эсиңизде барбы? Жанагы өтпөй калып. Башында опыт аябай алдык ошодон. Таксиден келип грузовойго жумушка киребиз дегендер аябай көп болду. Но тилекке каршы 50% экзаменден өтө албай калышты. Точнее, экзамен теория эмес, именно практикада. Жумушка алар маалда биз обязательно сынап көрөбүз. Опыт вождениясына 10 тонналык машинаны беребиз, площадканы беребиз. Опять же, ошо площадкада змейка, параллельная парковка, змейка задним ходом и заезд гараж задним ходом. Ошо 4-5 маневр бар, ошону обязательно аткарыш керек. 5ке аткарыш керек. Аткарган болсо, уже биз уже стажировка алабыз. Стажировка тоже оплачиваемый. И зарплата боюнча биринчи 3 ай испытательный срок водительдерге 6000. Смена 6000. 3 айдан кийин 7000 көтөрүп беребиз. Суткасын 6000 же 12 саат? Өзү негизи смена ал сутка, но сутканын ичинде за рулем примерно бир 12 саат, 13 саат за рулем жүрөт. Вот, допустим, башында бир роликте тартып элек коебуз, ошол агаларыбыз бар эле. Ошолор, допустим, 7-8 айдан бери безвыходно иштегендер бар. Это говорит о том, что жумуш оор эмес. Ар бир машинада спальник бар. Ар бир распределитель центр деп коет. Складда душ бар, комната отдыха бар, ошол жерде эле микроволновка бар. Тамак аш кандай ошол? Тамак ашын өздөрү кылат, но ошого шарт түзүлгөн. Микроволновка, плита, стиральная машина, душ и жатаканада жанагы нары бери жок. Жок, жатаканада жок. Только машинада, спальникте. Эмне документтер кетет эми ошол жанагы машинага водитель болуп иштегенге сизге? Водитель болуп иштегенге в первую очередь айткандай эле опыт вождения биринчи очередь. Канча жыл болуш керек? 3 жылдан жогору. С категориясы болуш. С категория менен и именно опыт, важный опыт болуш керек. 3 жылдан жогору чоң машина айдаганы болсо, ошондо жумушка алабыз. Карточка водителя деп коет, карта СКЗ тахографа, одним словом, ошол болсо керек обязательно, так как биз закон менен иштешебиз, потому что анысы жок, штрафовать этет и машинаны штрафтайынка алып коюшу мүмкүн. Медкнижка обязательно, ИНН, СНИЛС и налоговыйдан аккаунт ачыш керек, мой налог, как самозанятый аркылуу. Ошо негизинде опять же биз договор оказания услуг беребиз. Ошо негизинде тоже регистрация управления алышат. Эми ал өтө чоң жоопкерчилик негизи жана 5-10 тонналык машина минишчи. Ал документтери кандай болот негизи машинанын? Страховкалары, наркотиктер болобу? Болушу бизден страховка, ремонт, ГСМ полностью бизден. Только айдайт. Даже грузчиктер грузить берет и кайра эле разгрузчу алып берет. Толку минет. Только минет. Опытный өзүнө ишенген водительдер керек бизге. Ошондо бүгүн 120 миңден ошол 230-240ка чейинки зарплатаны сунуштап чыгатпыз да биз, Да. Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Түшүнбөгөн суроолор болсо мен Москва менен Питер номерин коюп коеюн. Да, Питерге фасовка и повар. Москвага водитель, повар и фасовщик керек. Ошондой эле. Да. Учурда полный канча адам керек дедиңиз? Общей сложности Москвага 30 повар, 30 фасовщик, Питерге 30 повар, 15 фасовщик и Москвага ориентировочно 50 водитель керек. 50 водитель. 50 водитель. Азыр в данный момент иса табилди көрсөтүп коеюн.
мындай канча водитель иштеп атканын. Экранга көргөзөлүп, баягы көргөзбөлүп койлугу. Эми көрсөтө эле болот, эми мындай секретный неме жок. Мына өзүңүздөр байкаңыздар, Ошо номерлерин алып койсоңуздар, номерлерди чалсынбы? номерлерин алып коюш керек. Номерлерди чалбай турган жаап коюш керек Да, экенби? жаап койсуңар. Это конфиденциальная информация, а так вот в данный момент Москвада почти 100 адам иштеп атат. Башка шаарларда еще плюс-он 40 адам иштеп атат. Жакшы, ишиңизге ийгилик. Мен номерлериңизди коюп койдум, эки номерди. Түшүнбөгөн суроолор болсо чалып байланышыңыздар. Офиске келсе дагы болобу? Офистин адресин дагы жазып коесуңар. Марксистская 3, строение 1, 5-чи этаж, 526 кабинет. Звоноктор көп болгондо успеть этип алабыз. Жооп бергенчи. Ушуна саат 10дон ал саат кечки 6-га чейин понедельниктен пятницага чейин биз офисте болобуз. Ишиңиздерге ийгилик мекендештер. Трудовой договорлору бардыгы берилген үчүн биз ошол жардам кылып жүрөбүз. Ар дайым биримдик ынтымакта жүрө берелик. Лайк басып, канал катталып, группалар менен бөлүшө кетиңиздер. Жумуш издеп жүргөндөргө бир пайда болуп калар туугандар. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.